Үйдү жылуу жана жайлуу кылуу үчүн аны туура жылуулоо абдан маанилүү. Билесизби? Жылуулуктун 35%га чейинкиси дуалдар аркылуу, 25% терезелер жана чатыр аркылуу, ал эми 15% пол менен пай дуал аркылуу жоготулат. Дуалдарды, чатырды жана полду жылуулоо үчүн минералдык вата эң жакшы материал. Ал арзан, оңой орнотулат жана жылуулукту жакшы кармайт. Чатыр жылуулукту сактоонун негизги элементтеринин бири. Жылуулуктун 25%га чейинки жоголушун алдын алуу үчүн минералдык вата төшөп, аны нымдан жана шамалдан коргой турган мембрана менен жабыңыз. Пол аркылуу жылуулуктун 15%га чейинкиси жоголушу мүмкүн. Жылуулукту сактап калуу үчүн минералдык вата төшөп, анын туура калыңдыгын климатыңызга жараша тандаңыз. Жылуулоочу материалдарды нымдан жана шамалдан коргоо үчүн аларды буу тосмо жана шамалдан коргоочу мембрана менен жабуу керек. Бул материалдын сапатын узак убакытка сактайт. Терезелер аркылуу жылуулуктун 25%га чейинкиси жоголушу мүмкүн. Жоготууларды азайтып, үйдө жайлуулукту сактоо үчүн энергияны үнөмдөөчү терезелерди орнотуңуз. Желдетүү системасы аркылуу жылуулуктун 20%га чейинкиси жоголушу мүмкүн. Рекуператору бар желдетүү системасын орнотуңуз. Бул сырттан келген абаны жылытуу үчүн чыккан абанын жылуулугун колдонуп, жоготууларды бир нече эсеге азайтат. Үйүңүздү суук өтүүчү жерлерге текшериңиз. Бул жылуулук чыгып кетүүчү жаракалар жана кошулган жерлер. Алардын баарын жаап, энергияны сактап калыңыз. Электр энергиясына болгон чыгымдарды азайтуу үчүн чатырга күн панелдерин орнотуңуз. Алар кайрадан пайда болуучу энергияны колдонууга жардам берип, узак мөөнөттүү үнөмдү камсыздайт. Жылуу үй бул ыңгайлуулук, жайлуулук жана үнөм. Үйүңүздү жылуулоону бүгүндөн баштаңыз. Жылуу үй акылдуу чечим.